Саламатсыңар балдар, тапшырмаларды аткарууну улантабыз. Lesson 4, 4 сабак. 1C. How well do you know the grammar? Грамматиканы канчалык жакшы билесиңер? It's high time you tested how much grammar you know. Грамматиканы канчалык деңгээлде жакшы билериңерди текшериш үчүн эң жакшы убакыт келди дейт. Let's play a game. Келгиле ойнойбуз. First read the instructions. Биринчи нускамаларды окуп чыккыла дейт. You are going to play the game in small groups. Кичинекей топко бөлүшүп алып ойнойсуңар 3-4 адамдан дейт. You will need one dice per group. Бир группага өкчөмө таш керек болот. A counter for each player. Жана эсептегич ар бир оюнчуга. Эсептегич дегенде мындай бир кичинекей бир могул жана мынчалык бир төрт бурчтукка коюп ойногонго да. Нардалардын деле жылдырган таштары болот го, ошол сыяктуу бирден таштар. Decide in your group who will be the first, second, etc. players. Оюнчулардан биринчи, экинчи, үчүнчү ким болот чечип алгыла дейт. Place your counters on start. Жана ошол эсептегичтериңерди стартка койгула дейт. Мына мисалы үчүн могу жерде стартты көрүп атасыңар, ошол жакка 1, 2, 3 мындай кичинекей эсептегич, ушундай топчого окшош же болбосо кичинекей бир кагаздан жасап койсоңар, окуп койсоңар болот экен да. Мен сен деп мындай белгилүү болгондойчу оюндар бар го ошентип жылдырган. Так, андан кийин next. The first player moves forward on the board according to the number that she rolls with the dice. Демек бул өкчөмө таштыр кытат экен да, анан канча номер түшсө, демек ошол старттан баштап ушинтип жыла баштайт экен да. Мисалы үчүн 3 түшүп калса, анда сразу 3-чүгө отуруш керек дагы, анан ошол жерде суроолорду окуп жооп бериш керек экен. Так. The first player must answer the question in the space that she lands on. Демек биринчи оюн ошо кайсы төрт бурчтук, кайсы клеткага түшө турган болсо, 3 болсо 3 түшүп калса, демек 3-чүгө, 4 болсо 4кө ошол жердеги суроолорго жооп бериш керек. If the player answers the question correctly, he can take next turn. Туура жооп берсе дагы бир жолу өкчөп кийинкиге жылууга окууга болот экен. If the answer is not correct, the player misses a turn. Туура эмес жооп берсе, анда кезекти кийинки оюнчуга берет экен. Continue the game in turns until you have the first winner, the player who gets on the finish first. Ошо оюн демек аякка мына 19га чейин так кийинки баракта да бар экен. Демек акырына чейин ким жете турган болсо, мына бул жерде көрүп атасыңар, мына finish 32, 33 анан 30 суроолорго жооп бергенде мына бул жакка чыгып кетет экен дагы, ушул жеңүүчү болот экен. Демек, ушинтип оюнду башташ керек экен. Азыр болсо мен силерге ошол ар бир клеткадагы жайгашкан суроолорду карап талдап чыгалы. Так. Мисалы. Start. Биринчи, which verb is irregular and what are its second and third forms дейт. Кайсыл этиштер туура эмес, анан экинчи, үчүнчү формаларын жазгыла дептир. Так, келгиле карайлы. Так, ошондо бул жерде arrived'ын экинчи, үчүнчү формасы бул туура этиш болгончуктан d-ны эле кошуп коебуз. Connect'да connected, watch'ка да watched. Ал эми swim туура эмес форма этиш болуп калат экен, экинчи формасы swam болот экен, үчүнчү формасы да swam болот. Answer the question, суроолорго жооп бер. What kind of job would you like to do in the future? Келечекте кандай жумушту аткаргың келет дейт. How much will you earn? Мына канча акча табасың дейт. Ошондо would you like to деп атпай, ошондуктан would you менен суроо берилгендиктен, демек I would like деп же болбосо I'd like to work as an engineer. Мен инженер катары иштегим келет. Анан экинчиси will менен жооп беришибиз керек да. Ошондо мындай суроого жараша жооп бербесе, грамматикабыз ката болуп калат. I will earn, то есть I will earn $1,000, $2,000 ушул сыяктуу да. Демек, кандай суроо берсе, ошондой жооп беришибиз керек экен. Кийинки үчүнчү суроону карайлы. Choose the correct verb дейт. Туура этишти тандагыла деген. I will prepared, анан was preparing lunch when we came home дейт.
То есть эми мындай кылабыз. Айгүл was preparing lunch. Айгүл түшкү тамакты жасап жаткан when we came home. Биз үйгө келгенде дейт. Так, андан кийин 7-нчи turn the sentence into negative сүйлөмдү терс сүйлөмгө айландыргыла дейт. Айзада made breakfast for the whole family this morning. Анда made терс формага өткөрүш үчүн made так didn't дегенди коебуз. Анан made учурчактагы формасын өтүп калат ошондо. Айзада didn't make breakfast for the whole family this morning. Бүгүн эртең менен бардык үй бүлөлөргө эртеңки тамакты жасаган жок дейт. Так, 6 right when or while дейт. Нурсултан played on a basketball team when he was a kid дейт. Так, when жазабыз бычы while да жазабыз. Себеби while ошо бала чагында эмне айырмасы бар when while ошо бир нерсенин убагында бир нерсе болсо да, мисалы үчүн ушу бала чагында ушундай баскетбол командада тайпада ойночу дейт. While ошо бир нерсенин убагында болот экен, ошол мааниде. Кийинкини карайлы. Answer the question. Суроого жооп бер. What were you doing yesterday at 7 o'clock? Саат 7-де эмне кылып жаттың эле дейт. Кандай суроо берсе ошого жараша жооп беребиз ошондо. Were you doing дейт. Past continuous өткөн чакта болуп атат. Past continuous өткөн узартылган өткөн чак деп которуп койсо болот кыргыз тилиге, бирок кыргыз тилде андай антип айтылбайт. Ошондо саат 7-де эмне кылып жаттың эле болот ошондо. I was yesterday. I was reading a book. Kitap окуп жаткам. Reading a book at 7 o'clock. Сөзсүз убактысы дагы айтылыш керек. Значит, I was reading a book at 7 o'clock. Yesterday деп коелу, кечинде, демек, китеп окуп жаткам. Go forward 2 paces дейт. Эгерде 4кө түшүп кала турган болсо, 2 шакка алдыга жыл дейт. Ошондо 4 болсо, там 5-6га сразу буга түшүп калган, сразу 6га жүрүп кетет экен да, эгерде буга түшүп калган болсо. Так, 6-7, анан 8 turn to the sentence into question дейт. Сүйлөмдү суроолууга айландырыш керек экен. Так, келгиле айландыралы. Так. There will be robots in every house дейт. Ар бир үйдө роботтор болот дейт анда. Так. Суроолууга айланыш үчүн will'ды биринчи коебуз да. Will there be robots in every house? То есть, will there be robots in every house деп шундай кылат экенбиз. Анан 9 miss a turn дейт. Эгерде өкчөп анан жылып келатып ушу 9га түшө турган болсо miss a turn дейт. Кезекти бериш керек болот экен да.